Пайгамбарыбыз айтат: "Лейсал васулу бил мукафии". Сага келгенге келип, барганга барып, бергенге берип, ал байланыш бул боло турган нерсе дейт. Бирок чыныгы байланыш сенден мамилени үзгөн менен байланышты түзүү деди. Ошонун негизинде бизде жакшы сөз айтылат го, жакшылыкка жакшылык кылуу ар бир адамдын иши дейт. Жамандыкка жакшылык кылуу бул эр адамдын иши дейт. Бул мына ошол пайгамбарыбыздын хадисинин негизинде айтылган. Мен ушул акыркы хадис менен сөзүбүздү аяктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күн, бул хадисти мурда деле айтканбыз, бирок пайдалуу болгондуктан дагы айтып коелу. Күндөрдүн бир күндө отуруп эле сахабалар менен отурса жылмаят. Жылмайганда Умар ибн Хаттаб сезип калып: "О Алланын элчиси, сиз жылмайдыңыз, эмнеге жылмайдыңыз?" дейт. Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Мага ушундай көрүндү. Алланын алдында эки адамдын Алла Тааланын алдында эсеп китеп берип атканы көрдүм" дейт. Биринчиси экинчисиге зулумдук кылгандыктан бул дүйнөдө Алла Таалага айтып атат: "Менин өчүмдү алып бер" деп дейт. Экинчиси айтат экен: "Менин бере турган соогум калбай калды" дейт экен. Соогу калбай калыптыр десе, анда менин жамандыгымды тигиге жүктө дейт экен. Алла Таала адилеттүү зат, адилеттүүлүк менен эсеп китеп кылат дейт. Мүйүздүү жаныбар, мүйүз жок жаныбарды сүзгөнү үчүн дагы эсеп китеп кылып, андан кийин топуракка айландырат дейт да. Ошол топуракка айландырганды шайтан көрүп туруп, мен деле топурак болуп калбаппын деп аттин кылат дейт. Андан кийин Алла Таала айтат экен: "Пайгамбарыбыздын көзүнөн жаш агып кетти" дейт. "Менин үммөтүмдөн болгон бир үммөттүн сообу калбай калыптыр" дейт. Эми башканын жүгү да жүктөлүп атат, күнөө иштери. Анан Алла Таала: "О менин пендем, башыңды көтөргүн" деп башын көтөргөндө Алла Таала көзүнө бейишти көрсөтүп коет экен. Бейиштеги сарайларды, сүттөн, балдан агып аткан дарыяларды, мөмө жемиштерди баарын көрсөтүп коет дейт. Көрүп сарайларды, бейишти көргөндөн кийин тиги өз жоготуп: "О Аллахым, кайсы пайгамбарлар бул бейишке кирет? Кайсы чынчылдар бул бейишке кирет? Кайсы шейиттер бул бейишке кирет?" Дегенде Алла Таала айтат экен: "Кимдин акчасы бар болсо ошо кирет" дейт. Кимдин тыйыны бар болсо. Анан айтат: "Мынча тыйын кимде бар эле?" Дегенде Алла Таала: "Ошол тыйын, ошол акча сенде бар" дейт экен. Ал кайсы акча дегенде: "Ушул бир тууганды кечирсең бейишке киресиң" дейт экен Алла. Тиги ойлонбой туруп "Кечирдим" деп айтат экен. "О Алла, мен кечирдим." Кечирдим дегенден кийин эми ушул бейишке өзүң эле кире бербестен, ушу кечирген бир тууганыңдын колунан кармап экөөң чогуу киргиле дейт экен. Ушул хадистин аягында пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Я айюхан нас" дейт. "О адамдар, иттакулло, Кудайдан корккула, таква болгула. Аслиху зата байникум, араңардагы мамилени оңдогула. Араздашкандар болсо элдешкиле, капалашкандар болсо жарашкыла. Фа инналлаха юслиху байнал муслимин". Карабайсыңар дейт, Алла Таала мусулмандын ортосун жараштырып атат дейт, элдештирип атат. Сен кечирсең бейишти берем деп атат дейт. Алла Таала кечиримдүү зат экен. Пайгамбарыбыз дагы кечиримдүүлүк сыпаттын туу чокусунда болгон экен. Ошол пайгамбарыбыздын үммөтү болгон биз дагы мына ошол сыпатка дайыма ээ болушубуз керек. Ошондуктан бизде бул жерде көптөгөн жакшы бир пайдалары бар. Дагы бир айтып өтүп кетейин, мына араздашуу. Коомдогу жашоо оңолот. Туугандык мамиле оңолот. Кошуналык бир мамлекеттеги бир айылдагы мамиле оңолот. Экинчиси, Алладан көптөгөн сооптор берилет. Азыр канчалаган хадистерди айтып өттүк. Алланын ырайымынан кур калтырбайт эч качан. Адамдардын ортосунда махаббат жана тынчтык жайылат. Кечиримдүүлүк даңазаланат экен. Жүрөктөр таза болот, жан дүйнөлөр таза болот. Андан кийин туугандык мамилелер бекемделет. Алла Таала ырыскыга, өмүргө, тапканыңа баарына Алла Таала береке берет дейт. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул жакшы сыпатты пайгамбарыбыздын азыр көптөгөн сөздөрүнөн угуп билип кеттик, аяттарда айтып кеттик. Жараткан Аллаху субханаху ва таала баарыбыздын жүрөгүбүздү таза кылып, ибадаттарыбызды кабыл кылып, ушундай бир жакшы сыпат менен сыпаттасын.